Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013 жылы абактан бошотулгандыгы боюнча иликтөө иштери башталды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы 3 дарыгерди кармаган. Мында Батукаевга аккан илдетинен жабыркайт деген справка берген онколог Эмиль Макимбетов биринчилерден эркинен ажатылган болчу. Бирок бул көрүнүштөр коомчулукта нааразычылыктарды жаратып, Батукаевдин ишин ак халачандарды камоодон эмес, ошол кездеги укук коргоо органдарынын жетекчилерин, тагыраагы экс башкы прокурорду жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчилеринен баштоо талабы байма-бай айтыла баштады. Мыйзамдагы ору Азиз Батукаевдин бошотулушу ошол учурдан бери эле бүдөмүк ойлорду жаратып, аны иликтөө талаптары коюлуп келген. Бирок анын эркиндикке чыгышы мыйзамдуу экенин мурдагы бийликтин тийиштүү кызмат жетекчилери белгилешип, мында зарылчылык жок дешип четке кагышкан. Ал эми учурда бул боюнча кылмыш иши жанданып, анын алкагында 4 дарыгер убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Батукаевдин чуусу ак халатчандардан башталганы коомчулукта кызуу талкууга алынып, чыныгы күнөөлүүлөрдү табуу зарылдыгы байма-бай айтылып баштады. Батукаевдин маселеси бұл чоң саяси коррупция. Батукаевдин маселеси бұл Кримтөбөлдөрдүн бири. Көп жылдан бери маалымат анык болгон. Ал жерде толук процедурасы каралып чыгыш керек. Ким болбосун, бала бакчанын воспитателі болсо да, чоң президент болсо, алардын баарын юридикалык баасы бериш керек. Ошол убактагы иштеген укук коргоонун жетекчилери, ошол убакта абактылардын жетекчилери жана ошо өздөрүнүн процедурасы менен атайын Кримтөбөл болгон жөн жаран эмес, атайын мамлекеттин чоң көзөмөлүндө болгон Кримтөбөлдөрдү бул жерде процедурасы абдан так жүрүш керек болчу. Кримтөбөл Азиз Батукаевди 2013 жылы Нарын шаардык соту дарыгердин бүтүмүнө таянуу менен абактан бошотуп жиберген. Ошол эле күнү ал паспортун алып, Бишкектин Манас аэропорту аркылуу жеке учак менен Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя коомчулукта резонанс жаратып, Батукаевди кызыл килем менен узаткан ошол кездеги укук коргоо органдарынын жетекчилери катуу сынга алынган. Кече Эрдогандын алдында Атамбаевдин шылдың болгону жөнүндө, шерменде болгону жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Качкан жок ал. Закондон негизинде чыкты. Калганынан мен тиешемин. Бардыгы чыгып кетти, азыр ал жерде отургандардын баары жооп берип атат. Ал эмнетсе мыйзамдуу, бул эмнетсе мыйзамдуу. Андай болсо түрмөдөгүнүн баарын чыгарып салгыла көчөгө мыйзамдуу деп. Бир зек бардыгын төбөлөп деп салды. Бул өмүр бою өчпөй турган дак катары улуттук коопсуздук кызматы менен баш прокурордун мойнунда болот. Өмүр бою. Бул аягы барып Атамбаевге такалат, жана такалыш керек. Буга жооп бериш керек. Эгер муну жооп бердире албаса, бул бийлик таркасында дагы, Кудай астында дагы эч качан кечирилбейт. 2 апталык гана өмүрү калды делген Кримтөбөл учурда Чеченстандагы каралар дүйнөсүн башкарып, куунап жашап жүргөнүн интернетте тараган видеолор тастыктап турат. Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин учурунда орун алган. Ал кезде жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматын Зарылбек Рысалиев жетектеп келген. Ал азыр Жогорку кеңештин депутаты. Ал эми Батукаевдин бошотулушу мыйзамдуу экенин тынбай айтып келген ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова Атамекен фракциясынын депутаты болгонго да үлгүргөн. Мына азыр Батукаев боюнча иш жаңыланып, ошонун тегерегинде иш изилденип атат. Кудайым буйрса, ошол жерге бая күнү ген прокурор айтып атпайбы? Биз бир топ кызмат адамдарын чакырабыз суроо жоопко деп. Ошонун катарында Салянова дагы барып жооп берип калышы мүмкүн. Ошол жерде тарсылдап мыйзамдуу түрдө биз чыгарып атабыз деп ар бир суроо берген депутаттын оозун жаап турган. Айда Салянова дагы түздөн түз ошол жерде моралдык дагы, саясий дагы жоопкерчилиги бар. Ошонун ичинде мына карап көргүлө, ошондогу судья, Нарын шаарынын судьясы актап чыгарган Ерматов бүгүн ал киши дагы Нарын шаарында межрайон сотто отурат. Мына ошондогу сопровождение кылып келген Нарын УУдун начальниги азыр ГСНде зам начальник болуп отурат, Таалай Нуралиев деп. Ошондогу мына военный прокурордун башчысы Майрамбек Акматалиев мына ошол эле тиги Нарын шаарында облустук прокурордун орун басары болуп турат. Булар эмнеге жооп бербеш керек? Коомчулукта Батукаевдин абактан чыгышына экс акыйкатчы Турсунбек Акундун дагы тиешеси бар экени айтылып келет. Ал тургай айрым басылмалар анын бул иш үчүн $100,000 Батукаев абактан чыгарына 1 жылдай убакыт калганда эле Алматыдан Чечен улутундагы адамдан алгандыгын жазышууда. Анархан Алтымышов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.